Раз уже выделенные участки, даже пусть эти решения признаны незаконными, но надо было, значит, уголовные дела возбуждать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто выдавал эти разрешения, а не к вам претензии. Генплан түзіліп, аны көргенбіз. Ошо генпланның негізінде жогорку кеңеште секит коюлду эле. Мен батыр энемин, менин жети балам бар. Бирин-бири өдөлөтүп ушул үйгө жеткен. Ошол мен ошону айтайын деп келдим, ушу мына этаж үйдөн алган ошо бала. Все посмотрели, все посмотрели. Застройщик показал эту всю красную книгу, техпаспорт, акт приемки. Жогорку кеңештин депутаттары үйлөрү Ататүрк паркынын чегинде жайгашкан Бишкек шаарынын тургундары менен жолугушту. Алардын айтымында жарандар үйүнүн келечектеги тагдырына кабатыр. Жеке менчикти конфискациялоо сот гана укуктуу деп белгиледи эл депутаты Дастан Бекешев. Ал жерди бөлүштүрүп, парктын курулушуна жол берген атка минелерди жазалоо керектигин баса белгиледи. Мэрии города Бишкек, пусть даже уже признанных утратившими силу, но закон обратной силы не имеет. Второе, раз уже выделенные участки, даже пусть эти решения признаны незаконными, но надо было, значит, уголовные дела возбуждать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто выдавал эти разрешения, а не к вам претензии. Третье, вы не первые приобретатели, вы уже вторые, третьи, четвертые, пятые, там чуть ли не седьмые. Да, седьмые даже есть. Поэтому вы, как добросовестные покупатели, суд тоже это должен учесть. Ну и четвертый вопрос, самый большой, что он у меня слышал, это компенсация вопрос. Добровольно кто будет? Вы там и ремонт сделали, там чего только не делали. Вот. Так что они же это не определили же, правильно? А так не бывает. Если государство хочет что-то забрать, оно должно компенсировать. Вот. Так что вот такие дела. Ну и нужно понимать, что вот это постановление 92-го года, к которому мы вернулись, значит, по нему границы были, какие-то границы были, но почему-то не регистрировали эти границы, не утверждали в госкадастре. Вот, значит, это же их же вина. Это же не ваша вина. Значит, границы нет уже. Өз кезегинде Бишкектеги Ататүрк паркынын чет жагынан жер жана үй сатып алган жарандар үй мүлкү бузулушу мүмкүн деп өлкө жетекчилигине жардам сурап кайрылышкан. Болочок президент Саракаев өзүнүн жарлыгы менен заслуженный кишилерге ушу жерлерди бөлүп берген экен. Эми президент катары акысы барбы? Анындагы мыйзам чегинде, ыйгырам укугунда бар. Ошол академиктер алды, эл артисттер, эл акындар, эл жазуучулары, заслуженный врачтар, заслуженный строительдер алды. Ошолорго бөлүп берген экен, турмушун айынан ошолорго дагы кыйынчылык келип, сатканга мажбур болуп сатышты. Аны жөнөкөй карапайым калк, мигранттар, бизнесмендер, күчү жеткендер алып, отурукташып, бир алдын ызычуу чыгып келип, генплан түзүлүп, аны көргөнбүз. Ошо генпландын негизинде жогорку кеңеште секит коюлду эле. Анан ошону эми бийликтин адамдары, мэрби, башкабы кишине окуш керек, менимче. Экинчи суроо, мына мамлекеттик телевидение, радио бүт бардыгы ушул жердеги элдин бардыгын поголовно оскорблять этип атат. Коррупционерлер, булар жерди басып алган баскынчылар, булар албетте сотко беребиз. Эми депутат катары өтүнөр элем ушул мамлекеттик средства информацияны бир аз жолго салып, ушу этият мамиле кылышты депутат катары бир жогорку трибунадан эскертип койсоңуз деген суранчы. Биринчиден, кээ бир жерлерде уже жасалма бут тосуулар пайда болду. Экинчиден, менин терең ишеничте, мен ошол мэрлердин баарын жеке тааныйм. Алар ошол өз учурундагы тажрыйбалуу, акылдуу кишилер болчу. Эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз ошондой бир жол көрсөтүлүп турганда алар бармак эмес бул жакачы. Себеп парктын границасы болгон эмес. Юридикалык жактан мен аларды актабайм, конечно. Раз де юре
могу жер парк эмес деген документ жок болгондон кийин мэрдин укугун пайдаланып ошол кездеги мына Чыныбек Абдыкапарович айткандай ошол кездеги чыныгы биринчи тизмени алып көрсөңүз президент Акаев бекиткен. Ал жерде бир бардыгы Кыргыз элине, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген кишилер жүрөт, фамилиялары. Мен колдойм аны. Бирок алар кийин турмуш кандай болду билбейм, башка колдорго сатты. Биз дагы 5-чи мына көп кабаттуу үй, биздики 28 квартира. 5-чи ТСЖ. ТСЖнын өзүнүн закону бар. Ал боюнча үйдүн астындагы жер ошол үй менен чогуу каралат. Анан сизге ушул сурооду мен өзүм көбүрөөк жооп берип койбойм, сурооду бергеним мына ошол де юре алар өзүнүн полномочиясынан чыкпаса, Генеральный прокуратура жооп берсе. Анан мен ушуну мына энелердин атынан биздин үнүбүздү жеткизип, ушул жерде канча кишинин ар бир үйдө 5-6 бала бар. Ошолор каяка барат, айланайын. Үйүбүз жок калса эмне болот? Бир гана үй болсо, балам үйүн сатып, машинасын сатып атып зор калган ушул үйдө. Анан дагы үйдү алып койсок каяка барат деп ойлонуп анан сүйлөп жеткизейин менин үнүмү ошо ак үйдөгүлөргө, ошо мэрияга, ошол Садыр Жапаровго жеткизип койгула деп айтайын деп келдим энелердин атынан. Менде энелер мына жерде толтура. Ошол анал квартирада канча неме үй бүлө болсо, ошонун ичинде 5-6 бала бар. Анан ата-энеси бар. Бизди да багып атат да балдар. Анан ушуну айтып, анан мына жердегилер бардыгы эле кыйын, кокуй депутат экен, мындай экен дейт. Бардыгы ырасыялап иштеп, маңдай терменин алган эле кишилер. Бардыгы мен ушундай эле ойлодум. Болсо 1,5 депутат болушу мүмкүн, мен билбейм да. Анан эми ушу биз жакшы жашаганды каалайбыз. Бул биз мына Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп атат. Үйлөр бүтүп атат, жолдор бүтүп атат. Мектептер салынып атат, садиктер салынып атат деп сүйүнүп жүрсөк эле анан үйүбүздү алат, балдарыбыздын үйүн алып коет десе анан биз ойлонобуз да энелер. Анан ошону айталык дедик. Мындай болбойт, мэриялар карап берсин, мэр. Ошол Садыр Жапаровго жетсин үнүбүз. Ошону жеткизип койгуңуздар. Анан бул немени мен балам келгенден бери карасам, мына Ататүрк парктын өйдө жагы иштелбей, каралбай жатат. Чытырман токой болуп, ошону иштетип неме кыла бербейби? Жанагы ошо Ататүрк парк кылып элдерди коюп койбойбу? Анан элдин үйүн бузбай. Азыр үй бүтүш оңой эмес. Үйдү мынандай жакшына үйдү бүткөндөн кийин андай жакшына үй тургуза албайт. Ошону билип, мына жогору жактагылар эл үчүн камкөрдүк көрсө, бизди ошондой жаман жашабасын десе, биздин балдар өнүгүп өскөлүп атат. Байышыбыз керек болуп атат, жакшына машина мингиси келип атат, жакшына үйдө жашашы керек болуп атат. Анан ошо жаман үйдө жүрө береликпи деп сатып алган үйүн кайра алабыз десе, биз капабыз энелер. Мен баатыр энемин, менин 7 балам бар. Бирин-бири өдөлөтүп ушул үйгө жеткен. Ошол мен ошону айтайын деп келдим. Ушу мына этаж үйдөн алган ошо бала. Простая история. Вот в средствах массовой информации все нас обзывают коррупционерами, взяточниками и так далее. Я никогда на госслужбе не работал. Взяток мне никто не давал. Чтобы взять здесь квартиру, я продал 5-комнатную квартиру на Дзержинке. Это нужно было для моей дочки. Она инвалид с детства. Вот, и надо было квартиру на 1-м этаже, чтобы гулять в парке. Вот и вся простая история. И вот здесь с 2015 года мы сделали ремонт и живем. Конечно. Все посмотрели. Все посмотрели. Застройщик показал эту всю красную книгу, техпаспорт, акт приемки. Дастандама боюнча сиздерге айткан боюнча маселенин чечилиши дагы кандай болушу мүмкүн экенин айтты. Ну, надеемся, что все-таки беспредела не будет. Все-таки мы живем в правовом государстве, вот, где должны быть уважаемые право частной собственности. Дастандалабай чайбай туура юридикалык баа берип кетти. Чын айтканда биздин ушул жерде жашоочулардын
укугу бузулуп атат. Себеби мен бул жерде 2009 жылдан бери баштайм, 2006 жылы алгам участок. Мен 3-чү эмемин да, ээсимин. Мен да сатып алгам. 12 микрорайонда 3 комната квартирам бар болчу. Ошону сатып ошого алгам бул жерден. Анан 2 жолу КСБ банктан кредит алганбыз. Анан дагы как мен неме катары, живой свидетель катары. 75 жылдан 80 жылга чейин политехте окугам на очном отделении. Ошол убакта биз Касинин базасында военный кафедра бар эле. Биз военный подготовкадан практиканы ушул жерде өтөт элек. Рациялар тагынып алып келгенде бул жерде дарак түгүл чөп өсчүбүз. Какыраган таш. Биз күндүн ысыгында ошо көлөкө кылганга деме жок болчу. Анан баягы берияда жазып атпайбы? Булар дарактарды кыйып, анан ушундай паркты кыйрат. Берде эч кандай парк болгон эмес. Мы живем при парковой зоне. Мына 4-нчы этаждан баштап, демеге чейин, атканага чейин берде эч кандай бакта болгон эмес. Мына бакты биз отургуздук, көрдүңүздөр, арчаларды, жанагы мөмөлүү дарактар. Анан дагы бир айтып кетер дерсем, мына биздин үйдүн тушунда настоящий парктын эмелери бар. Былтыр бир дагы поливной суу берген жок, сугарылган жок, куурап атат. 2 жол өрт чыкты. 2 жол пожарный чакырып, калгандар өзүбүздө аралашып өчүрдүк. Анан эми азыр мына генплан 92 жылда генпланды азыр мэрия бизге бере албай атат, предоставить ете албай атат. Задним числом чыгса, бул өтө нарушение закона, это противоправное деяние болот, туурабы? Генпрокуратурага арыз бергиле деп атат. Алгамда үйдүчү алганбыз. Анан биз биринчи хозяин эмеспиз. Анан ошол үйдү алыш үчүн мен дагы өзүм бизнес менен иштеп, ушул кезге чейин иштейм. Кандай эмгек кылдык, тет жакта квартирамды сатып, үйдү сатып отурунан ушуга жеткенбиз. Бул жерде карап отурсаң жөнөкөй эле катмардагы элдер экенбиз. Баягы мурункусу менен жаманаттуу болуп атабыз да. Чындыгында ага эмгеги менен тапкан иштеген балдар бул жердеги, ушул кездеги. Анан эми жогору жак бизди калыс карап чечип берсе жакшы болот эле эл үчүн. Биздин үнүбүздү жеткирип. Сиздерге кандай чечим болушу ыңгайлуу? Мисалы, эми барыбыз эле компенсация төлөп берүү? Жок, компенсация эмес эле, кантип кол басып ушунча киши көчөдө калабыз. Компенсация да кеп жок, ушу мамлекет ушунча кишинин акыбалын түшүнүп деге ошончо суммада акчаны эч ким бизге төлөп бере албайт. Каяктан алат аны? Андан көрө ошо паркты эле мындан аркысын өнүктүрүп эле жакшынакай ошол жерде эле көрктөндүрүп алсынчы. Азыр ушу парктын жанында турабыз, эмне гана абалда туруп атат. Андан көрө ошол жер деле өзгөрсүнчү, өнүктүрсүн. Өзүн эле өнүктүрүбүзчү бизди кубалаганды коюп эле. Кызыл чектен булардын бирөөсү да ашып кеткен. Эч андай эч ким претензия болгон эмес. Булар эми в общих чертах айтып атат да. Ушундай болуп кетти. Мына көрсөңүздөр, тетиги 4 этаж үйдөн баштап тетиги немеге чейин бул жагы паркка кирбейт. Булар припарковая зона деп койсо болот. Какыраган таш. Эми болчу, айтып атпаймынбы, даже дарак өсчү эмес, чөптө өсчү эмес эле. Анан бул жактан дагы кандай силерге жалалар жабылып атат? Аларга кандай жооп берет элең? Жалага мындай деп атат да, эмне үчүн мен го 3-чү хозяин, мен 3-чү кишиден алгам. Мен 2-чи кишиден алгам, 3-чү хозяин менен. Эми мурда алган адамдар биздин эң ардактуу академиктер, жазуучулар, артисттер, генералдар экен. Эми алардын биздин кыргыз элине ушу эмгеги сиңбептирби? Алар алганга 100% укугу бар. Аны мурдагы биринчи президенттин немеси менен, баягы буйругу менен ошо мэрия аркылуу бөлүнүп, баары на закондук основанияда, баарыбызда кызыл китеп бар. Анан 2 жол кредит алдым. КСБ банктан, немелер текшерсе болот. Анан ошондо барсак, бул жерде арестке коюп коюптур. Бир подставное лицону калпеле заявление жаздырып, якобы при парковой зоне алган деп жастырган экен, бирок кийин соттошотуп, жогорку соттон утуп чыкканбыз. Биздин немегес, биздин пайдабызга чечип берген. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде деп ойлоймун. Эскерте кетсек, 16 апрелде Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев Сейилбакта мыйзамсыз курулган 100дөн ашык объект түртүрөлө турганын билдирген. Анын айтымында мэриянын токтомуна ылайык борбордун жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарын Сейилбактын аймагындагы жер тилкелерин жеке адамдардын менчигине жана пайдаланууга берүүсүнө байланыштуу мурда кабыл алынган бардык чечимдерин жокко чыгарууну тапшырды.